Учурда Кыргызстан аймагында ар кандай кооперативдер өз ишмердүүлүгүн жүргүзүп келет. Ошондой кооперативдердин биринин негизчүсү Бакыт Орозобековду студияга чакырабыз. Саламатсызбы? Кош келиңиз. Саламатсыздарбы? Менин аты жөнүм Бакытбек Орозобеков. Мен Ислам каржы кооперативинин төрагасымын. Биздин түзүлгөнүбүз быйылкы жылдын 2022 жылдын 15 январында каттоодон өттүк. Ошондон бери элибизге кызмат кылып келатабыз. Ошол учурда Кыргызстан аймагында ар кандай кооперативдер өз ишмердүүлүгүн жүргүзүп келет да, алардын айрымдарынын негиздөөчүлөрүнө кылмыш иши да козголуп, жабылып калгандары да бар. Анан сиздердин ушул каржы кооперативинин башкалардан айырмасы, артыкчылыктары эмнеде? Азыр эми кооперативдердин тегерегинде көп ызы чуу болуп атышпайбы? Эми бу жерден мындай бир эле суроо да. Кооперативдер Кыргызстанда иштеш керекпи, иштебеш керекпи? Азыр элдин баары коркуп калды да. Бирок мындай карап көрсөңөр, кооперативдер бирөө дагы, мисалы, ошол келген пайщик дейбизби, кардар дейбизби, акчасын алып бербей койгон жок да. Биздин кооперативдердин, Кыргызстанда болуп аткан кооперативдердин бир эле минусу суроо коюп койгушкан. Ошол сурооуна алып бере албай калышты. Пайщик менен экөөнүн келишимин аткара албай калды, ошондон ызы чуу болуп калды да. Эгерде кооперативдин инвестору жок болсо, суроо койбош керек. Мөөнөтү кезегин келгенде аласың деп эле коюш керек болчу да. Сиздердин кардарлар кандай жолдор менен алып алат? Сиздерде да ошондо мөөнөт койбойсуздарбы? Мисалы, акчасын салса, мынча айдан кийин сен үйлүү болосуң деп кепилдик бербейсизби? Жок, тескерисинче бизде мөөнөт бар. 2 айдан 6 айга чейин деген. Анткени бизде инвестор бар. Инвесторубуз бар үчүн биз азыркы учурда минималдуу 10%, максималдуу 25 жылга чейин созуп бергенге мүмкүнчүлүгүбүз бар да. Анткени биздин инвесторубуз бар. Ошондо сиздердин кооперативден кардарлар эмнелерди алса болот? Бир гана кыймылсыз мүлк же кыймылдуу мүлктөрдөн тышкары да кандай артыкчылыктары бар? Биздин кооператив азыркы учурда 5 тармакты тандап алганбыз, 5 программабыз бар. Эң алгач эле турак жай. Биринчи турак жай маселеси, анткени азыр Кыргызстанда өтө орчундуу маселелердин бири. Андан кийин кошуп кеттик, дагы элибизге керек деп, автоунаа, үчүнчүсү бизнеске, бул мал чарбасы, дыйкан чарбасына жүргүзүп аткан халал бизнестерге да. Төртүнчүсү спецтехника, бул атайын техникалар айыл чарбасына же курулуш техникаларына өзүнчө бөлдүк. Бешинчиси бул рефинансирование. Эгерде кандайдыр бир финансылык уюмдарда биздин жарандарыбыздын карызы болсо, аларды кутултканга да жардам беребиз да. Ошондо ар бир эле кооперативде баштапкы төлөм деген болот да. Сиздерде ошондо баштапкы төлөм алып жаткан буюмдун канча пайызын төлөш керек? Негизи бул жагынан көп суроо берилип атат. Кээ бир бизде кыйналган жарандарыбыз бар да, бизге келип кайрылып аткандар. Баштапкы төлөмү жок эле, биз ай сайын ошо квартира төлөгөндө төлөсөк болобу депчи. Бул кооперативдерде баштапкы төлөмү жок болбойт. Бул бизде кыргыздар илгертен муну пайдаланып келип атканбыз, ашар жолу менен да. Бул чогултуу топтоо жолу да. Биздин инвесторубуз 50% топтоп берет. Көтөрүп берет да. Бизде үйлөр 150 000 долларга чейин да максималды. Ошонун 50%-ин алам деген пайщиктин инвестор көтөрүп берет, 50%-ын биз эл өзүбүз чогултушубуз керек да. Ошон үчүн первоначальный баштапкы төлөм болуш керек. Бизде минималдуу 10%. Мисалы, сиз 150 000ге чейин үй алса болот деп атпайсызбы? Ошондо 150 000ге чейин үй алса, анын 50%-ын төлөсө, калган пайызын бөлүп коесуздарбы? Ошондо. Ооба. Аларга өзүңүздөрдүн пайыз дагы кошулабы? Бизде мындай да. Биз ислам каржы кооперативи болуп атпайбызбы? Ислам шариаттын негизинде түзүлгөн кооперативбиз да. Биз берип аткан акчага эч кандай үстөк жок. Бир дагы пайыз үстөк жок да. Кооперативдин өзүнүн эмгек акысы бар, услугасы. Бул 5%. Ошол ала турган үйдүн же техниканын 5%-ы да. Бир жолу төлөнөт, болду, андан кийинки кошумча төлөмдөр жок. Ошону менен кооператив өзүнүн жашоосун, то есть анын ичинде 5%-ын ичинде арендасы бар, эмгек акысы бар, командировкалары бар, чыгымдарды ошол 5% менен жабабыз да. Бизге берип аткан инвестор бул таза соопчулук үчүн берет акчаларын. Эч кандай бир дагы тыйын үстүнө кошулбайт. Биз кайтарганда ошол берген эле суммасын кайтарып беребиз. Ошон үчүн пайызы жок, 25 жыл созгонубуз
бул кээ бирөө келип айтат да, ага чейин ким бар, ким жок. Биз өмүр бою бизге карыз болсун деген максатта эмес. Бул ошо ай сайын төлөм чөнтөккө жеңилирээк болсун деген. Биз пайызы жок берип аткандан кийин пайщик келген пайщик алган бизден алган суммасын каалаган убагында жаап кое берет. Өзүнө ыңгайлуу убакта. Ошондо кардар өзүнүн убагы келгенде сөзсүз түрдө үйлүү болот деп кепилдик бере аласыздар. А негизи эле ушул сиз ислам каржы деп калдыңыз да. Исламдык каржылоо деген бул өзү эмне? Биздин телекөрүүчүлөргө түшүнүктүүрөөк болуш үчүн кененирээк айта аласызбы? Эми ислам каржылоо көп эле мамлекеттерде бар. Муну колдонуп жүрүшөт да. Бирок биздин Кыргызстанда бул түшүнүк жок. Билбейбиз да. Анткени биз союз тарагандан кооперативдер союздун убагында болгон, союз тарагандан бери кооперативдин баары кооператив эмес, вообще килтейген союз тарап кетти да. Банк системасы кирген 30 жылдан бери биз банктан башка эч нерсени билбейбиз да. Банк деген бул ар бир мисалы муктаж адам банкка келди, ошол муктаждыгынан пайдаланып банк акча берди и ошонун үстүнө үстөк кошту да. Бизде азыр канча кыйналып аткан адамдар бар. Жакшы эле ой менен алат. Калькулятор менен басканда оңой эле көрүнөт, ай сайын төлөп коем деп. Но төлөмгө келгенде кыйынчылыктар болуп калып, ошол пайызын төлөй албай үйлөрүн алдырып ийгендер көп катталып атат да. А ислам каржылоо бул ошол муктаж адамга келди, муктаждыгын чечиш үчүн акчаны берди карызга. Бирок үстүнө эч кандай үстөгү жок. Мисалы 10 жылга өзү кардар өзү билет да. 10 жылга бөлөбү биздики максимально 25ке чейин да, 25 жылга чейин. Ошого бөлүп эле ошол алган суммасын эле төлөп берет. Эч кандай пайызы жок. Исламда билесиз да, пайыз алган адам да, берген адам да күнөөгө батат да. Эми биз айла жок банкка кайрылабыз, баягы күнөөгө баталы деген ой менен эмес, но оокат кылалы деген. Ошондо мисалы сиздердин кардар $100,000 үй ала турган болсо, $50,000 төлөсө, калган $50,000 эле бөлүп берип коесуздар. Ооба. Анда сиздерге кандай пайда болот? Биздики ошол $100,000 айтпадым, кооперативдин 5% эмгек акысы бар. Ошо мисалы $100,000 үй алса, 5% эмгек акысы үчүн дагы сиздерге төлөп берет, Ошондо мисалы сиз айткандай 50% төлөй турган адам болсо, бизге келгенде 55% биздикин кошуп төлөйт да. Ошондо 55,000 өзү чыгарып атат, 50,000 биз берип атабыз. Ошондо 100,000 үйүн алып атат, 5,000 кооперативдин услуга айтып атат, бул 25 жылга. Андан башка кошумча төлөм жок. Ошол биз берген 50,000 деле 300 айга бөлүп салабыз. Ошондо уна алам деген же дагы бир башка бир буюм алам деген кардарлар дагы сиздерге кайрылса болот, Ооба. Автоунаны да киргиздик. Эмне дегенде, азыркы учурда бизде Кыргызстанда эмне көп? Автоуна көп. Бирок бүт бары ар кайсы өлкөнүн утилге чыккан автоуналарын келип, биз 100 менен эле автозапчасти багып атабыз да. Азыр кичинекей, мисалы, первоначально минимально 10% менен жакшыраак, тыңыраак, жылы жаңыраак машина алганга мүмкүнчүлүк бар да. Алат, бирок сиз айткандай акчасын берген эле күнү ала албайт. Бизде жана 2 айдан 6 айга чейин дебедикпи? Эң тез бергенибиз 2 ай, бул 50% төккөн ала турган автоунаасын же үйдүн. Эгерде 15%, 10% өздүк салым, 5% кооперативдин услугасы менен минималды 15% төгө турган болсо, ал адам 6 ай күткө, биздин правило ошондой да. Мисалы ошол акчасын төлөгөн кардарларга сиздер кандай кепилдик бересиздер? Азыр болот атат го, айрым кооперативдерге алданып калган кардарлар дагы акчасын төлөп, бирок ошол үйдү ала турган учур келгенде үйдөн жок же акчадан жок болуп. Сиздер ушул жагынан кандай кепилдик бересиз кардарга? Эми бул азыркы Кыргызстанда алданып калды деген сөздөр болуп атпайбы? Бул бир эле эме да, кооператив система өзгөнө эле эмес. Азыркы кооперативден тегерегинде кырдалгач, буну иштетип аткан адамдардан күнөө да. Кооператив эгерде мисалы Кыргызстанда эле иштеп, башка өлкөлөрдө иштебесе, биз ошондой ойго келсек болмок да. Азыр мындай карап көрсөңөр, кооперативдер иштеп аткан өлкөлөрдө алар жигердүү иштеп атышат, аябай жемиштүү иштеп атышат да. Европада кооперативдер 80-90% элди турак жай менен ошо строительный кооперативдер эле камсыз кылып коет. Мамлекет башкарбайт аны менен. Азыр бизде кооперативди ошондой нукка жолго салып алсак, бул мамлекетибизге да өтө пайда да. Анткени азыркы учурда 300 миңден ашык үй бүлө турак жайга муктаж.
Жакын арада мына азыр ГИК деп мамлекет аракет кылып атат, но мамлекеттин дагы ошончо кыска убакыттын ичинде элди турактуу жай менен камсыз кылганга мүмкүнчүлүгү жетпей калат да. Ошон үчүн азыр кооперативтерден коркпош керек. Болгону азыр бизге чейин баягы кооператив азыр 4-5 жыл болду да Кыргызстанга келип иштеп баштаганы. Ошол кооперативтер дагы элге түшүнүк бере алды. Кооператив аркылуу карапайым эл үйгө жетсе болот экен. Бирок тилекке каршы ошону иштетип аткан адамдар, баягы жетекчилер кооперативдин өздөрүнүн күчтөрүн эсептей албай калдыбы же эртеңки күнүн билбей баягы кандай десем кыска ойлук менен ачып алдыбы, акыры ушундай акыбалга туура келип калды да. Биздин максат азыр именно вот кооперативди тандап алганбыз, ислам каржылоону жайылтуу деген максат болуп атат да. Элдин баары эле баягы муктаждыктан пайда таппаш керек. Муктаж адамга муктаждыгын чечиш керек. Биздин кооператив аркылуу ошону чечкенге оңой мындай мүмкүнчүлүк болот да. Сиздердин кооперативден алган кардар үйүн алгач 50% төлөдү. 50% төлөгөндөн канча ай күтүш керек? 50% 2 ай. 2 айдан кийин эле ал адам үйлүү болот. Ооба. Негизде сиздердин каржы ошол сиздердин кооператив түзүлгөндө канча жыл болду? Түзүлгөндөн бери башка канча үй бүлө же канча адам үйлүү болушту? Ошо быйыл эле түзүлдүк. Январдын 15-inde Минюстан каттоодон өттүк. Ошондон баштап ишибизди алып барып келатабыз да. Ушул убакка чейин 120дан ашык адамга үй, машина бере алдык. Эми жыйынтыктоочу суроону эле, кардар эмне үчүн ислам кооперативин, сиздердин кооперативди тандаш керек? Эми биз азыр биздин максат ислам каржы кооперативининчи биз башка компанияларыбыз эми Кыргызстан өтө ишенчек, кыргыздар ишенчек элбиз да. Көптөгөн компаниялар келип алдап кетишти да. Биздин максат азыр элдерди ишендирип биз өзүбүздүн кооперативге тартуу эмес. Бу жерде эч кандай сетевой бизнес же ошол келген адамдан пайда табуу эмес да. Биз элибизге жардам берели деп түзүлдүк да. Анткени мен өзүм ошол квартиралап жүрүп, азыр 5 балам бар, 5 баланын атасымын. Бишкекте 5 жыл квартиралап жүрүп, мен ошол көйгөйдүн артынан изилдеп жүрүп, бул кооперативтерди ичинен билем дегендей да. Биздин максат элибизге жардам берүү. Ким муктаж? Биз азыр реклама кылуу иретинде эмес, просто ошол элибиз үйгө же башка бизнесин жүргүзө албай, ошол жерден мындай жолун издеп жүргөндөр болсо, бизге келип кайрылсын, биз жардам беребиз. Урматтуу теле көрүүчүлөр, ушул менен бүгүнкү кезектеги көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Мен сиздер менен коштошом. Кийинки эфирден жолугушканча амандыкта жолугушалы. Саламатта болуңуздар. Саламатта болуңуздар.